Ассаламу алейкум, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн биз эң эле жөнөкөй, арзан азыктардан жасалган сонун каражатты даярдап, ашкана тазалык аттуу видеобуздун экинчи бөлүгүн улантабыз. Бизге керектүү азыктар кадимки эле соода, горчицанын порошогу, ошондой эле кирсамын. Мен суюк кирсамын алдым, ошондой эле кадимки эле катуу кирсамынды алып, сүргүчтөн өткөрүп эзип алсаңыз дагы болот. Мындай каражат майларды, кара тактарды жакшы кетирет жана көп деле зыян болбогондуктан идиш аяктарды тазалаганга эң сонун. Бүгүн биз духовканын идиштерин тазалайбыз. Кара тактарын, майланышкан жерлерин кетиргенге аракет кылабыз. Ал үчүн мен 3 аш кашык соода салдым. Эгер аябай кир болсо 4-5 аш кашык кошсоңуз болот. Горчицадан дагы 3 аш кашык кошобуз жана ошондой эле кирсамындан дагы 3 аш кашык куйдум. Эгер катуу кирсамын болсо бир аз бөлүгүн кесип алып, сүргүчтөн өткөрүп, андан кийин үстүнө кайнаган сууну куйсаңыз болот. Дал ушундай жол менен экинчи идишке дагы даярдап алдым. Чуңкураак болгондуктан ал жака биз айнек капкактарды салып койсок эң сонун тазалайт. Эгер кармагыштары чыкса, албетте чыгарып коебуз. Жана ошондой эле карарган кашык, вилкаларды дагы салып койсоңуз болот. Эми духовканы ысытып 220-240 градуска коюп, 30-40 мүнөткө ичине салып коебуз. Ал эми идиштерибиз өзү эле жуулуп тазаланганча биз микроволновканы дагы тазалайбыз. Оңой жол менен сүт, май баардыгы чачырап, тез эле майланышып калат. Ошол кезде лимон кычкылын колдоном. Бизге 2 аш кашык керек, эгер кургак болсо, жана дагы лимондун өзүн дагы колдонсоңуз болот. Ошондой эле микроволновкага салганда ысыкты көтөрө турган кез келген идишке кайнаган сууну куюп, 2 аш кашык лимон кычкылын салып, жакшылап аралаштырып, 10 мүнөткө иштетип коебуз. Он мүнөттө ичи баня болуп бууланып, баардык майлары эзилип калат. Эми жөн гана кургак майлык менен сүртүп тазалап коебуз. Эми духовканын идиштерин дагы алып, суусун төгүп, жөн гана губканын жардамы менен жууп тазалап коебуз.
Мынакей достор, жыйынтыгын өзүңүздөр көрүп тургандай эле баардык идиштерди абдан сонун тазалады. Айрыкча ушул айнек капкактарды абдан жакшы тазалайт. Андыктан сиздер дагы сөзсүз түрдө колдонуп көрүңүздөр. Албетте кандай каражат колдоносуз, аны өзүңүз билесиз. Бул менин жөн гана сунушум. Эгер бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басканды унутпаңыздар жана уландысы болсун десеңиздер, анда плюс белгисин комментарийге калтыра кетиңиздер. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.